Так, ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү адатка айлангандай ар ишемби күнү 22:30 болуучу бүгүнкү дагы ошол IT жолугушуубузга кош келипсиздер. Сиздерди бүгүнкү IT жолугушууда көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Дагы да киришет болуш керек деген үмүттөмүн. Кудай буюрса суроолоруңуздар болсо, айта турган ойлоруңуздар болсо, ачык микрофон каалаган жерден токтотуп сурап, пикир алышуу иретинде кылсак болот. Бүгүнкү IT жолугушууда биз Ап IT компаниясы катары өзүбүздү бир коомчулукка бир аз тааныштырып коелу деген максатта чыгып атабыз. Эми албетте айта берсек же өзүбүздү тааныштыра берсек өтө айта турган сөздөр көп. Биздин бул жактагы командабыздын дагы айта турган сөздөрү. Мен ойлойм биздин командадагы ар бир каарманыбыз, ар бир командабыздын мүчөсү өзү мындай бир узун окуя да. Ар бирин өзүнчө бирден чыгарып, ар бирин бирден күн тааныштырсак деле бүтпөйт. Ушунчалык мындай кызыктуу, күчтүү, сонун команда менен курчалганбыз, топтолгонбуз. Албетте, ошол 21-кылымда ийгиликке жетүүнүн эң негизги сырларынын бири ошол команда экен. Азыр эле бир аз мурда ошо Инстаграмда дагы көрүп аттым эле, бир казак жигит айтып атат да эми. Джек Ма досу менен Али Бабаны негиздеген, анан тигил досу менен кылган, бул досу менен кылган деп баардык баягы чоң дүйнөдө белгилүү компанияларды Ай, айтып. Аха. не кылып атасың? Мага эмес экен. Сүйлөп атам. Эмне кылып атасың дейт го. Анан досум дейт, сен экөөбүз бири бирибиздин айыбыбызды чукугандан башка эч нерсе кылбадык деп атат да. Чынында ошол дос, бул команда өтө маанилүү нерселерден экен. Биринчи өзүмдөн баштай берейин. Ошол Ап IT компаниясынын негиздөөчүсү катары негизи 11 жыл кыргыз тили адабиятынан мугалим болуп мектептерде эмгектенгем. ОРТга даярдагам. Ошол негизи өзүмдү мындай коомчулукта агартуучу, ошол билим берүүчү мугалим катары таанытып келгем. Өзүм деле ошол мугалимдикти абдан жакшы көрөм. Ошонун аркасы менен мындай көп нерселерди үйрөнгөнбүз, көп нерсеге жетишип атканбыз дегендей. Бирок эми эч нерсе кокустан эмес, бирок баягы биз кокустан дей берели. 2020-жылы күтүлбөгөн, эч ким күтпөгөн, билбеген, эми Кудай таала билген ковид маселеси болуп калды. Коронавируста, карантин болуп, баарыбыз үйдө жатып, кыйынчылыктарды тартып дегенде, ошол үйдө жатып калган кезде үй бүлөмдүн колдоосу менен, алардын дагы ошол ыраазычылыгы менен макул оку, өзүңдү өнүктүр деген колдоосу менен 2020-жылы ошол карантинде IT тармагын окуп, өздөштүрүүгө, үйрөнүүгө туура келди. Э, Албетте, эми окуй калып эле укмуш болуп кеткен жокпуз, аябай кыйналдык. Биринчи фронтенд деген тармакты окуп, үйрөнүп, ал жактан жумуш таппай, мен деле ошол көпчүлүккө окшоп эле мен деле ойлогом, эч ким жумушка албайт экен, эми мен программист катары эч кимге керек эмес экенмин деп. Бирок таштап койбой, ошол IT дүйнөсүнүн ичинде болоюн, аракет кыла берейин деп өз алдымча веб-сайттарды заказ алып жасап, ар кандай иштерди кылып, ушул айтинин ичинде жүрө бердим да. Албетте мындай курсак тоюп кеткен жок, куртой болуп кеткен жокмун. Баягы курстарды реклама кылып атышпайбы? 3 айдын ичинде курсту бүтүрүп, анан сразу 100 000 айлык алып башта депчи. Эми биринчи мен деле ошондой ойлогом, чын элечи. Ошо бир эптеп 6 ай окусам, анан эле айына 100 000 таап баштасам, охо, болуп кетет экенмин депчи. Бирок жашоонун чындыгы андай эмес экен да. Анан эмне болду? Айтинин даамын татып алдык, таштап койгон жокпуз, аракет кыла бердик, кичине окуй бердик. Анан ошол Flutter деген тармакка өттүк. Негизи
айтиде бул туура подход болуп эсептелбейт экен. Мындай бир тармакты окуп бүтпөй жатып эле экинчи тармакка өтүп кетүүнү негизи туура деп эсептешпейт экен да. Себеби бир тармакты жакшы үйрөнүп алсаң, анан экинчи тармакты үйрөнүү жеңил болот экен да. Мен андай кылган жокмун. Ошол аябай жакшы кеткен жок да, бул жагы мындай удачный болгон жок. Бирок айла жок, эми аттап кеттик, ошол Flutter'ды үйрөндүк. Flutter'да анча мынча иш кылып, антип мынтип жүрүп, ошол тегерегибизде команда топтолуп калды, жакшы сонун адамдарды таанып калдык. Анан ошолор менен биргеликте кеңешип отуруп, компания куруп алдык да. Ошондой. Анан азыр ошол командаларыбыз тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Алар тууралуу дагы жакшы кеп сөздөрдү айтып беребиз. Эми мен тууралуу кыскача ушундай, урматтуу кесиптештер. Анан биз өз ара айрыкча мен ошол биздин окуучуларыбызга, кесиптештерибизге улуу кичүү дебей баардыгын эле ушул кесиптеш деп кайрылууну адатка айландырып алганбыз. Мен айрыкча айландырып алгам. Анткени ниет ушул. Сиздер дагы ошол айтини окуп, үйрөнүп, программист болуп, биз менен кесиптеш болуп калсак дегенчи. Эми кесиптеш болуш үчүн бир компанияда иштеш шарт эмес. Ошо программист болуп эле, ошо бир пикирлеш болуп, бири бирибиздин сүйлөгөнүбүздү түшүнүп калсак, ушул аябай чоң мен үчүн мындай сыймык нерсе да. Эми айтиден мен бир нерсе таптым. Ошол келечектин кесиби экен, ушул тармакты үйрөнсө мындай чоң ийгиликтерди кылса болот экенин түшүндүм. Анан башкаларга дагы ушуну мындай үгүттөп атам да. Жеткиргенге аракет кылып атам. Ошол анан бизди ошо алгачкылардан болуп колдоп, компания катары өнүгүп өсүп кетишибизге колдоо кылган, бизге мындай кеп кеңештерин берген, колдоосун кылган биздин эң мыкты командабыз бар. Баштан бери биз менен жүргөн. Албетте компания катары көптөгөн кыйынчылыктарыбыз болду, болуп атат, жеңип чыгып атабыз. Э, Деги эле мындай IT дүйнөсүндө, деги эле мындай программалоодо, деги эле жашоодо кыйынчылык болбой койбойт экен да. Мына ошолорду биз менен биргеликте мындай чечишип аткан, жеңишип аткан биздин мыкты мындай колдоочуларыбыз, жаныбыздагы досторубуз, бир туугандарыбыз бар. М, Ошолордон сөз баштайлы, кечке эле мен сүйлөй бербейин. Ошол биздин мындай ой пикирлерибизди колдоп, туура кылып атабыз, ушундай кылалы деп. Анан туура эмес болуп калган жерлерде агай келиңиз мындай кылалы деп жаш болсо да өзүнүн ойлорун, пикирлерин айтып жүргөн бизде Элдияр агай бар. Элдияр агай өзү ошо биз менен бирге Flutter'ды окуган, үйрөнгөн. Анан ал деле ошо бизге окшоп бир топ жолдорду басып өткөн. Кыргызстанда биринчи бета компаниясында бир аз иштеп баштаган мындай жуниор программист катары арзыбаган бир айлыкка иштеген, эми мындай суммаларын айтпай эле коелу. Андан кийин ошол швейцариялык бир жакшы чоң компанияда иштеп эмгектенип, андан кийин Швейцариядан кийин Кыргызстанда Мбанк компаниясында программист катары эмгектенди. Азыркы учурда ошол РСК компаниясында. Эми ошолорду мен компания деп айтып атам, эми РСК банкта ишкер 24 деген тиркеме колдонмо чыгып атпайбы, мына ошол жакта программист болуп эмгектенип атат. Азыркы учурда биздин бизде жасалып аткан тиркемелерге көзөмөл жүргүзүп, ой пикирин айтып, биз чече албай калган, биз кыла албай калган маселелерде өзүнүн ар дайым кеп кеңешин айтып келаткан мыкты кесиптешибиз. Элдияр агай, өзүңүз тууралуу бир эки ооз. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Алейкум Сіз ассалам. туралы айтпайын десем, сіз баарын айтып қойдыңыз ғой ағай. Ошо ағай баарын айтып қойды. Башында мен дагы эмеден баштагам, Python'дан баштагам, веб-сайт жасап жүрүп кийин досторубуз аркылуу Flutter'га келип калдык. Анан ошол жактан командабыз топтолду. Бул жакта Турат агайлар, Кылычбек агайлар болуп. Андан кийин компания ачылды.
Ошондон бери жүрөбүз. Ошо агай кыскача. Болду э? Ооба. Баарын айтып А, койдум. Better International иштедик. Андан кийин ошол швейцариялык бир компанияда иштедик. Ал жакта бир жыл иштеп, көбүрөөк ошол жак мага мындай өнүгүшүмө себеп болду. Андан кийин Мальта Coin деген компанияда тилекке каршы 2 жума иштеп калдым фул таймда. Э, Андан кийин Мбанкта иштедик. Мбанкта иштеп атканда РСК чыгып калды. РСКда ушундай ишкер 24 деген проектти чыгарыш керек болуп атат. Анан биз жака келсең дешкенден кайра ошол жака иштеп калдык. Учурда РСК банкында ишкер 24 деген проектинде фактор разработчик катары иштеп атабыз. ошондой. Рахмат. Негизи эми бир тараптан ошол мындай баягы айтат го, мындай адамдын жеке башы билимге толгон сайын жанагы аябай мөмө байлаган буудай ийилген сыяктуу ошо ийилип тура берет экен да. Негизи аябай мактанып аткан, кыйын үнү көп чыгып аткан мага окшоп мындай аябай кыйын сүйлөп аткандар ичи бошураак болот экен да көбүнчө. Ошолор мындай башы тик болуп мактана берет экен. Анан биздин команда бир тараптан ушунусу менен сүйүнөм. Аябай кыйын жигиттерибиз, балдарыбыз болсо дагы бирок эмнегедир мактанышпайт да. Элдияр агайдын азыр ошо Play Marketте да, App Store'да да иштеп аткан. Элдияр агай башында туруп Team Lead катары көзөмөл кылып жасап чыккан Май Куран деген колдонмо дагы деле иштеп атат. Кудай буюрса дагы өнүгүп атат. Ар күнү аны өнүктүрүүнүн аракетин жасап атабыз. Ошол э, мен мындай сүйүнгөнүм Май Куран open source да. Любой программированияга кызыккан, программалоону, флаттерди түшүнгөн адам кирип, коддорун көчүрүп алып, ал жака дагы жакшы мындай, э, билбейм, колунан келген салымын кошсо болот. Open source деген бул аябай жакшы нерсе да, IT дүйнөсүндөчү. Көп эле проекттер open source болуп жакшы өнүгөт да. Себеби дүйнөдө мындай күчтүү программисттер көп да, алардын баарын жумушка ала албайсың. Бирок open source кылып койсоң, эгер алар көрүп, сенин проектиңе кызыкса, анда сөзсүз түрдө мындай салымын кошот экен да. Ошондой, Элдияр агай рахмат. Бар болуңуз, эч качан кем болбоңуз. Сизге да рахмат. Мгм. Анда ошол Элдияр агайлар менен эле бирге келген почти. Биздин ошол компаниянын курулушунан бери, башынан бери биздин айланабызда жүргөн. Э, Дагы деле ошол өзүнүн кеп кеңештерин аябай, жардамын аябай бизге колдоо көрсөтүп келаткан. Айрыкча ошол мындай көйгөйлүү учурларда жакшы мындай бир баягы чукулгандай сөз тапкан дейт го. Жакшы бир немелерин кылган Кылычбек агай бар. Э, Кылычбек мырза дагы айрыкча ошо Кылычбек агайдын жумуш табуу процесси аябай кызыктуу да. Мындай аябай тырышчаактык менен там эми билбейм иши мындай таштап салбай жеке меникинен дагы кызыктуураак да, себеп дегенде мен ар бир көз ирмемине мындай күбө болгом да. Кылычбек агай, сизди да баарын айтып салбайын, өзүңүз кичине сүйлөп бериңиз ошол өзүңүз жөнүндө кыскача айтып айрыкча ошол жумушту окуу бүткөндөн кийин канча убакытка чейин жумуш карап туруп калдыңыз, өз алдыңызча канча аракет кылдыңыз? Так, ассаламу алейкум, агай, кандайсыздар? Алейкум ассалам. Баарыңыздарга салам. Чоң рахмат. Ооба, эми бизде дагы бир аз айта кетейин. Кандай болду? Бизде деле ошол окууну бүткөндөн кийин менде деле көп мындай түшүнүү аябай эле кыйын болду. Анан кийин
ага чейин дагы башка бир тил окугам. Анан андан деле жакшы түшүнбөй эми мындай мен вообще эле тупой экенмин деп ойлоп калдым да, чынын айткандачы. Мага да ушундай ой келди, мен эмнеге муну түшүнбөйм, мага программирование меники эмес экен деп эле мындай бир жылга жакын таштап салгам. Анан бир жылдан кийин кайра башка иштер менен алектендим. Бирок баягындай кайра эле программированияга баргым келип, ушундай ичимде бир каалоом бар эле. Ошол кайрадан эле агай менен байланышып, анан кайрадан келип офиске отуруп, кайрадан өзүм өз алдымча окуп, бияктан элдер агайлардан, дагы башка агайлардан жардам сурап, окуп, кайрадан өтүлгөн теманы бир сыйра кайталап, анткени мен уже бир жыл таштап койгонумда уже Flutter аябай өнүгүп кетиптир да. Мен уже келсем Flutter'да аябай чоң жаңылыктар болуп кетиптир, көп нерселер өзгөрүп кетиптир. Анан мен деле негизи башка курстарда көрдүм, бирок кайра кайтып келгенимдин себеби бул курска. Анткени бул жерде бизде биринчиден чөйрө болду. Туура чөйрө аябай маанилүү, чынында айткандачы. Анткени туура чөйрөдө сен өнүгүүңө күнүмдүк мындай бир прогресс болуш үчүн туура адамдар менен жүрүшүң керек экен да, чынындачы. Сен деле ошол, мен деле мына Flutter'да окуйм дедим до конца. Значит, мен ошол Flutter'ды жакшы түшүнгөн, ошол тармакта изденген, ошол тармакты изилдеп аткан адамдар менен жүрүшүбүз керек экен да. Мен дагы, значит, ошол тармакты аягына чейин бүтүрөм деп, агайлар менен чогуу дагы 6 айдай окуп, анан ушул агайлардын жардамы менен эле жумушка кирип калдым. Азыр ушул мага чейин Майда Такоин деген компанияда Элдер агай иштеп кеткен. Элдер агайдын ордуна ошол Майда Такоин деген компанияга Элдер агай Мбанкка кеткенде мен эмеге барып калдым да. Элдер агайдын ордуна барып, ошо программист болуп ордуна иштеп калдым. Бул жерден да бир жакшы жери бул нетворкингдин жардамы болду да магачы. Анткени жолму жумуш мага тааныш аркылуу келип калды. Анткени мен ушул чөйрөдө жүргөндүгү үчүн келип калды да. Ошондуктан бул чөйрөдө жөн эле убактымды коротуп жүрөм деп ойлобоңуздар. Бул жерде да мындай бизде да жумуштар чыгып калат. Сиздер да может жумушка киргениңиздерде кийин ушул окууда могул таанышым бар эле, курста окуган могул таанышым бар эле деп сиздер дагы мындай сунуштасаңыздар жакшы болот да. Эми бул баягы жамаатташуунун ушунунан бир жамаатташуунун бирден бир эң жакшы сапаты ушул да. Анткени баарыбыз жамаатташып иш кылсак, мына ишибизге берекелүү болот да. Ошол азырда ошол эмеде иштеп атабыз. Майдада Coin деген компанияда уже канча 8-ай болуп калды. 8 айдан бери ушул Flutter'ды азыр деле окудабыз, дагы эле изилдөөнөбүз. Дагы эле ушул сиздер менен биз колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Биз деле жардам сурайбыз. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик. Главный бул жерден жакшы чөйрө тандоо экен. Жакшы адамдар менен болууга мындай жакшы адамдарды табуу кыйын да, чынындачы. Анткени сен бир максаттуу адамдарды табыш өтө кыйын. Анткени эгер бир жамааттын максаты бир болсо, мисалы өнүгүү, өсүү, билим алуу, башка нерселерден алек болуп, мындай жаман нерселерденчи, только мисалы билим алалы, ушул Кыргызстанда ушул Flutter өнүктүрөлү, Flutter жагында биз дагы мындай бир жөн эле эмес, Кыргызстандын ичинде эле эмес, дүйнөдө дагы бир аз дүйнөлүк деңгээлде дагы ошо бир аз мындай уже эксперттер мындай чыгарсак болот да. Биздин мындай компаниянын потенциалы бар. Анткени бул жерде биз жамаатташып окуганда бирибизди мындай баттыраак өнүктүрөбүз да. Мындай прогресс көбүрөөк болот. Ошол баарыңыздарга Ооба, аябай сонун нерселерди айтып өттүңүз. Эми ошол
Айрыкча мына азыр бизде курсту окуп бүтүп анан жумуш карап аткан адамдарга ушул Кылычбек агайдын басып өткөн жолу мындай үлгү, анан мотивация болуш керек деп ойлойм да. Себеби мына Кылычбек агай ортодо бир жылдай таштап койгон. Анан кайра баягы ичиндеги мындай программированияга болгон сүйүү козголгондо э, баарыбызда эле болот ушундайчы. Айт меники эмес окшобойт деген ой келет да. Ошол кезде анан таштап коюп, бир жылдай жүрүп, башка нерселерди кылып көрүп, анан кайра келип, офисте отуруп, ошол учурларда мен мындай Кылычбек агайды мындай аяп кетет элем да. Эми же мындай айлык албаса, же эч нерсе кылбаса, просто жөн эле күнүгө келет. Мындай пайда жок да, тапкан пайдаң жок да, мындай материальный бир пайда таппайсың. Просто келет, отурат, күнүгө окуйт, бир нерселерди сурайт. Өзү отуруп алып кечке наушникти салып алып, кайталап сабактарды көрөт, бир нерселерди жазат. Ошентип атып, анан мындай өзү дагы айткандай, Элдияр агай майда такойн компаниядан чыгышка туура келип калды. Анан бирок ал жакта ошол немеси бүтө элек болгон үчүн, келишими бүтө элек болгон үчүн анан Элдияр агай ордуна бирөөнү таап бериш керек. Анан эмне болду? Бизде даяр кадрлар бар. Кылычбек агай отурат ошол жерде 5-6 айдан бери. Эгерде Кылычбек агай баягы комьюнитинин ичинде болбогондо, байланышта болбогондо, тааныбаганыбызда аны сунуштабайт элек да. Анын ордуна башкалар бар эле, Адилбек агай бар эле. Ушулар кетип кирип кетет эле да. Ал убакта уже Эрал мырза да бар болсо керек эле. Ага да келет сөз кезеги. Ушундай бизде мындай аябай дөшө адамдар бар. Эми мен тамашалап атам дөшө деп. Жакшы көрөбүз да. Мындай ошол мындай өздөрү кичинекей адамдар болсо дагы, бирок баягы кылган мээнеттери, кылган эмгектери ошол комьюнитидеги орду чоң болгон үчүн дөшаалар деп сөз кылып атам. Ошондой дөшаалардын дагы бири бар. Азыр сүйлөгөнгө кичине ыңгайсыз болуп калышы да мүмкүн. Жолдо зарылом келатат. Нурдөлөт мырза бүгүн тоодо эс алып жүргөн экен, болбой эле. Бизде программисттерде түн эс алуу деген болбош керек деп кыйнап эле азыр сүйлөткөн атабыз. Балким ыңгайлуу бир жерге токтоп, бир эки ооз сүйлөп береттир. Нурдөлөт мырза дагы флаттерчи эмес. Биздин ошол Майкурандын бэкэндинен баштап бир топ веб-сайттарыбыздын, приложенияларыбыздын бэкэндин карап берип, азыркы учурда уже мындай насаатчы болуп, Манас мырза биздин бэкэнд программистибизге өзүнүн кеп кеңешин айтып, айрыкча ошол компаниянын бир мындай IT компаниянын түптөлүшүнө өзүнүн ой пикирлери менен ошол бардык тараптан колдоосун көрсөтүп келаткан биздин дагы бир дөшаалардын бири Нурдөлөт мырза. Арыбаңыздар, урматтуу кесиптештер. Жаңы рахмат. Баарыбыз кеч. Ошол, менин атым Нурдөлөт Рысбаев. Учурда Бакай банкта иштеп атам. Ошондой эле апайчы компанияда. Буга чейин Меякомдо иштегем. Анан айта кетчү нерсе аябай. Просто кыйын адамдар менен иштейт экен. Полиглот адамдар менен бир нече тил билген. Мен башынан эле Java'дамын. Java'да эле жүрөм дагы деле. Экинчи тилге өтө элекмин. Ошондой. Дагы кызыктуу нерсе Илгар агай айтып берип атса кызык болуп кетти. Мен да ошол Меякомдон кетип атканда сүйлөшүү жүрдү да. Бакай банкка чакырып калышты Меякомдо иштеп аткандан кийин. Меякомго айтсам, Меяком өздөрүнүн шарттарын сунушташты. Анан ошол шарттардын бир бөлүгү айта берсем болсо керек. РСК менен чогуу бир проект иштеп ачкан экен. Ал проекттин аты ишкер экен. Аябай чоң проект болот. Ошол проекттин бэкэндин жазып берип, ошол биз сунуштай турган, алар сунуштаган жакшы проекттердин бири болчу да мага. Ошол. Бирок албетте тиги Бакай банкка барам деп өзүм ошо
ойлонуп алгам, анан ошол жака кеттим. Бирок кызык нерсе экен. Эки башка адам эле бир проект негизинде бир кезигишип калмак экенбиз. Менин да ошондой Мейкомдун ачык каласын окугам, андан кийин ошол жакта өздөрү жумушка чакырышты. Анан ошол жакта бир жарым жылдай иштедим. Азыр жарым жылдан ашыгыраак болуп калды. Бакай банкта иштеп атам. Ошондой Нурдолет мырзаны жолдон албайлы. Негизи Нурдолет мырзада деле айтып бере турган көп нерсе бар. Эң негизгиси ошол караңыздар, ошол IT чөйрөсүнүн комьюнитинин мындай эмне дейбиз, сонундугу да. Java программист, айрыкча ошол Майкурандын бекэндин жазып баштап, ошол жакта фундаментти түптөп, аябай жакшы салымдарды кошуп, Майкуран башталган кезде ошол сөздүн ачык эле биз программисттерге алар дегенде мындай нормальный акча төлөп бере алган эмеспиз да. Бирок бул аябай чоң колдоо да. Мындай билими менен биринчиден өзүнүн билген билими менен колдоо көрсөтүп, баягы эми эмне дейм, эми алдап дегенде болбой калат, конечно, баягы көндүрүп, макул кылып, ушул мына сооптуу иш, пайдалуу иш, келиңиздер ушуга салым кошуп бериңиздер деп чакырып келип, анан булар макул болуп, жазып баштап, көп нерселерди басып өттүк. Ошол кыйынчылыктарга карабай биз күткөн убакыттан абдан кечигип чыкты. Мындай айтканда, мобильный приложение болсун, веб-сайт болсун, кечиккен ар бир убакыты мындай айтканда акча да. Ошончо мындай булардын айлыктарын эсептей бериш керек да. Кетип атат деген сөз да. Ошол нерселерге карабай, убактыларын бөлүп, аябай азыр деле мындай неме туура эмес түшүнүк болуп калбасын, буларга аябай ошо Майкуран жасатып аябай көп акча төлөп берип атышыптыр депчи. Жанагы чыгып аткан чыгашаны мен бир 200 000 доллар айтып атпаймынбы, ошону ушул жигиттердин мындай айлык акысы деп элестетсеңиздер болот да. Ошону булар эгер алса, биз ошончо акча бермекпиз да. Булар ошону албай, өздөрүнүн ыраазычылыгы менен, сүйүүсү менен, бир мындай биздин да кызматыбыз болсун, пайдабыз тийсин деген нерсе менен жасап берип атканы үчүн биз ошону эсептеп атабыз да. Эгерде буларга ушунчадан айлык берип отурганда 250 000 долларыбыз кетмек экен депчи. Демек, ошондой бир чоң проект, ошончо чоң мээнетти ошол жигиттер өзүнүн күчү менен кылып берип атышат да. Ар дайым ыраазычылык билдиребиз, рахмат айтабыз. Кылай буюрса муну уланта беребиз дагы, чыгара беребиз. Майкурандын программисттерине азыр эми кичине айлыктар төлөнүп баштады. Бул биздин жеке проект эмес. Биз досубуз менен биргеликте баштаганбыз. Аны да Кудай буюрса ал жигитти да бир күнү немеге чакырабыз, эфирге. Ушул IT жолугушууга. Өзүнүн IT компаниясы бар, IT продуктулары бар, өзү бизнесмен. Азыр ошол өзүнүн жеке бизнестери менен Кытайда жүрөт, Али деген досубуз. Азыр Кытайдан балким чыга албаса керек, келсин Кыргызстанга, анан келгенден кийин Кудай буюрса чакырып, андан да кызыктуу маектерди алабыз. Аябай мындай көңүлдү ача турган, көздү ача турган мыкты жигит. Ошол бүгүн ойлоп атам, IT жолугушуубуз аябай узакка болот окшойт. Анан кечиресиздер, байкап атам, чатка аябай суроолор келип атат. Булардын бардыгына жооп беребиз. Бирок ошол жооп бергенге чейин сиздер сурооңуздарды жаза берсеңиздер болот. Биз ошол командабызды, жигиттерибизди, кыздарыбызды жакшылап тааныштырып алалы. Биз ошентип бир 2 жылдан ашып калды. 2024 жай болуп кетиптир да. Биз 2022-де февраль айларында компанияны расмий негиздеп, анан менин жеке оюмда биз только мобильный приложение разработка кылабыз деген ойдо болчубуз. Анан лицензия алып аткан учурубузда ушул эле азыркы сүйлөп өткөн жигиттерибиз кеңеш берип калышты. Эми только ушуну жасап жүрө бербейбиз да.
веб-сайт жасап калышыбыз мүмкүн, оюн жасап калышыбыз мүмкүн. Ошолорго деле лицензия алып кое берели да, бир алып аткандан кийин деп. Анан муну юрист менен кеңешсек мүмкүн экен. Баардыгы бир тармактын ичине кирген үчүн эми бир эки сүйлөм экен да. Жаза кетели деди, макул дедик. Алып койдук. Анан убакыттын өтүшү менен компаниябыздагы веб-сайттарды жасоого дагы заказдарды алып баштадык. Бул кызматты да көрсөтүп баштадык. Анан аябай кызык окуя болду. Инстаграмдан бир эже жазып эле мен кызымды жумушка алгыла дейт да. Анан ала албайбыз, кызыңызды эмнеге алат элек жумушка? Программист менен кызымды деле алгыла дейт да. Анан жок, ала албайбыз. Кызыңыз эмне ушунча кыйынбы? Албайбыз, бизге кереги жок десем. Кызым кыйын дейт, жакшы окуп бүткөн дейт. Жиберсеңизчи бир көрөйүн деп кызыгып калдым. Анан кызы келди. Бир эки сүйлөштүк, бир эки суроолорду бердим. Ошо веб разработканы окуп бүтүрүптүр. Атын айтып кое берейин. Motion Web деген компания бар го. Канат мырза, ал деле биздин жакшы досубуз. Канат мырзанын компаниясында окуп бүтүптүр. Эми бир нерсени кичине мындай ачык айтып коюшубуз керек. Канат мырза эртең көрсө деле балким таарынбастыр. Маркетинг аларда күчтүүрөөк да бир аз. Рекламалары аябай тартат өздөрүнө. Анан Гүлзина ошол жака барып окуп, жакшы окуптур, бирок чынында жакшы нерселерди үйрөнүптүр. Бирок дальше ошол жумушка орношуу боюнча аларда деле эми комьюнити эми өсүп келатат окшойт. Ушул учурларда комьюнитиси слабыйракпы. Гүлзина жумуш таба албай калыптыр. Анан келди, ошол нерселерди айтып берди. Жумуш таба албай калдым. Анан таштадым деди уже мага. Айтып меники эмес экен, таштап атам деди да. Мен башка тармакта иштеп кеткен атам деп. Уже мындай жана долина смертиге уже кирип бараткан жерде кырмап калдык. Анан Гүлзинаны жумушка алдык. Биздин биринчи фронт программистибиз. Бизде ошол учурда фронт жакта жумуш деле жок эле. Анан бирок биздин компаниянын веб-сайтын берип койдум. Кичине дизайны бар эле. Укмуш деле эмес. Өзүм деле мындай сайтыбызды бир аз көрсөткөндөн уялам да, анткени мындай профессиональный сайт эмес. Бир IT компанияга жараштуу сайт эмес да бул. Эми бизге биринчиден ошо сайтка муктаждык деле жок. Анан эми компаниялыктар биз сайтыбыз турсун деп анан кичине анча мынча бир нерсе фирма кылып дизайн кылмыш болуп ушуну жасап көрчү десем, жасап коюптур сонун кылып. Сүйүндүм. Гүлзина, кичине бир эки ооз сөз өзүң жөнүндө. Саламатсыздарбы? Саламатсың. Мен Гүлзина, фронтенд курсун аяктагам Motion Web IT академиясынан. Азыркы учурда App IT компаниясында веб разработкада иштейм. Ошол Motion Web'ти бүткөндөн кийин менде да кыйынчылыктар болду. Жумуш таба албай кыйналдым. Акырына чейин ошол жумуш тапкычакты мындай коддорду мындай унутуп калбайын деп барып кичине жазып турдум. Анан уже жарым жылдан өтүп калган кезде IT меники эмес экен деп таштайын деп эле башка тармак менен кетейин деп ойлондум. Ошол кезде мамам айтып калды, ушундай курс бар экен деп Турат агайды сунуштап калды. Ошо Турат ага жазып көрчү, андай мындай деп. Анан ошол кезде жаздым Турат агайга. Анан ошентип байланышып, ошол Турат агайдын сайтын жасап, ошентип анан жумушка кирдим. Эми жаңы иштеп баштаган кезим. Ооба. Биздин компаниянын сайтын жасашты. Андан кийин уже иш мындай неме боло баштады. Гүлзина жалгыз жетишпей баштады. Анан дагы адам керек, программист керек десем, жакшы билген бир жигит бар. Ошону алып келсек болобу агай деди. Менден кыйын билет. Ошо мен билбеген нерселер. Гүлзинада кичине кээ бир кыйынчылыктар боло баштады. Жасай албай. Бул айтиде нормалдуу нерсе. Гүлзинаны мындай оңой ойлоп калбагыла. Эчтеке билбейт экен деп. Айтиде нормалдуу нерсе. Азыр Кылычбек агай, Элдияр агайлар да айтып өткөндөй.
алар деле билбей калат кээдечи. Бул аябай нормалдуу нерсе. Алар аябай чындап мындай күчтүү программисттер, бирок алар деле кээ бир нерсени мындай эми жатка билбейт да. Издеп калат, бирөөдөн сурап калышат. Бул өтө нормалдуу нерсе. Гүлзина дагы ошол бир эки нерсени кыла албай калды эле, анан ошо бир жигит бар, ошондон сурап көрсөк, ошону чакырып келбейлиби деп калды. Анан бир жигитти алып келдик. Өзү красавчик. Эмирлан келди биздин компанияда, бир канча веб-сайттарыбызды жасады. Эми келип эле мындай жоопкерчиликти өз мойнуна алып, күндөп түндөп иштеп, мындай өзүнүн бир дараметин, шыгын, ишке берилген мындай бир дилгирлигин көрсөттү. Анан биз көп деле ойлонуп отурган жокпуз Эмирлан мырзаны, Эмирлан агайды биздин ошол фронтенд тармагыбызга башчы кылдык. Анан ал да жеткен жок. Камераңызды ачпасаңыз болбойт го, Эмирлан агай? Э, Эмирлан агайды биздин ошол App IT компаниясына директор кылып шайлап алдык. Азыр мени да башкарып атат. Агай мындай болбойт, мындай кылалы, андай кылалы деп ошол биздин иштердин алдыга жүрүүсүнө, компаниянын чоңоюшуна, өзүнүн жашта болсо мындай жакшы салымдарын кошуп аракетин кылып атат. Эмирлан мырза азыр бул учурда биздин App IT компаниянын директору, ошол эле учурда фронтенд тармагыбыздын тим лиди, командасынын лидери. Ошол Эмирлан мырза өзү жөнүндө бир аз кыскача айтып берсин. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Менин атым Эмирлан. Мен дагы Motion Web IT Академиясында ошол окуп, ошол жакта стажировка кылып иштеп жүрдүм. Ошол жакта билим берүү менен мугалимдикти ошол менторстводо окуп атат. Мындайча айтканда, ошол менторство менен алектенип жүргөндө Гүлзина экөөбүз ошол чогуу стажировка кылып калганбыз. Кийин Гүлзина ошо башка жака стажировкага кирдим деп айтып калчу. Анан мен ал жакта уже иштеп баштаган учурларда Гүлзина сунуштап калчу. Ушундай ушул Турат агайдын компаниясында ушундай дагы бир орун чыгып атат, кирбейт белең деп. И ошол учурларда мага дагы ошол башка жактардан изденүү, өз алдынча ошол башка жактарга чыгып көрүү кызык болду. Өтө кызык болуп, өзүм дагы ошол учурларда бир заказдар менен иштеп көргүм келди, өзүмдү сынап көргүм келди. И макул болуп эле Гүлзина менен агайга келип сүйлөшүп, проект башталышкан экен, ошол проектке кошулуп эле улантышып аттым. Ошол эле учурда дагы мага проект жетишсиз болгондой сезим болгонголу, параллельно дагы өзүм заказдарды алып жазып аттым. Анан ошондон кичине кызыгуум ачылып, ошо ага чейин мен деле ошо мындайча айтканда программированияда выгорание деп коет го агай. Ошо выгорание болуп, бул менин жолум эмес го. Бул ар бир программисттин ою болуш керек. Менин жолум эмес го, мен муну алып кете албайм го деген сыяктуу ойлор болгон. Бирок мен өзүм ушул окууну баштаарда апама сөз берип койдум эле. Ушул жол менен кетем. Болду, бул жол меники. Бул жол менен кетсем болбойт деп сөз берип койгом. Анан тыштайм деген ой келип атканда, ошол ой кыйнап туруп алды. Мен бул жолду тыштап салсам, апама эмне деп жооп берем деген. Ошол менен азыркы күнгө чейин ушул программирование менен уланып келатам. Ошол өзүм фронтенд жагында башынан эле кызыгып келгем. Өз алдынча да окуп, үйрөнүп көрдүм. Ошол азыр аябай күчтүүмүн деп айта албайм. Мен дагы жаңы жаңыдан опыт алып, жаңы жаңыдан көп нерселерди үйрөнүп келатам. Азыр мен үчүн чоң компаниянын бири. Ушул компанияда өзүмдү негиздеп, өзүмдүн күчүмдү, өзүмдүн аракетимди көрөйүн деп ушул компанияга толук ишмерлигимди жумшап атам. Ошо жалпысынан. Рахмат. Кудай буюрса ошол Эмирлан агайдан үмүтүбүз чоң. Жаш келечек жаштардын колунда дейт го. Анан
десе бир анекдот бар экен. Колумда болсо бербейсиң келечекти дейт да, эмнеге өзгө алып жүрөсүң депчи. Азыр баягы көп эле мындай гос жумуштарда болсун, баягы биздин мамлекеттик кызматтарда, эми азыр кичине жаштар аралашып калды. Бир учур болгон, баягы жалаң эле аксакалдар бийликте отуруп алып эле анан ой келечек жаштардын колунда дей беришчи да. Жаштарга эч нерсе бербей элечи, анан Кудай буйрса мына жаштарга биз мүмкүнчүлүктү дагы, бийликти дагы, бардык нерсени берип атабыз. Ошол компаниябыздын өнүгүүсү, компаниянын мындан ары дагы бир чоң ийгиликтерге жетүүсү Кудай буйрса ошо жаштардын колунда чындап эле. Менин мындай жеке бир программист катары, жеке бир ошол IT компанияны негиздеген адам катары ошол чоң кыялдарымдын бири билим берүү тармагына салым кошкон, өлкөбүздүн билим берүүсүн алдыга жетелеген мыкты бир колдонмолорду жасап чыгабыз деген аябай чоң кыялдарым бар. Жасап көрдүк. Бир жасадык, болбоду. Банкрот болуп калдык. Экинчи жасадык, болбоду. Анда банкрот болгон жокпуз, бирок максатыбыз ишке ашпай калды. Анткени биз туура кыла албадык. Анткени эми баягы бир адам ушул бир максатты көздөп бир ишти кылып жаткан учурунда ушу мынтип ойлонот экен да, азыр ушуну жасап туруп ушундай кылып чыгарсам сонун кетет депчи. Эми бул балким баягы дагы бир маркетингти жакшы билбегендигибизден, билимибиздин жетишсиздигинен биз ойлогон нерседей болбойт экен эч качан. Биринчиден, албетте мындай Кудай Тааламдын бизге буйруган нерсеси бар. Экинчиден, бул ошол бир продуктун алып чыгаарда аябай жакшы билим, аракет, далалат, анан туура подход керек экен да. Мына ошол нерселерди эми буга чейин жасап туруп чыгара албай калган нерселерибизден алган сабагыбыз эмки чыгарганыбызда ошол каталарды кайталабоо да. Ал жерде биз бир каталарды кетиргенбиз, аны точно өзүм билем. Демек, эми жасаганда ошол каталарды кетирбейбиз деген нерсени көздөп атабыз, Кудай буйрса. Мына ошол каталарды кетирбеш үчүн ушундай командабызды жаштар менен толуктоого, ошолор менен бирге мындай ишти алып барууга туура келип атат. Негизи IT жолугушууларыбыз кыска эле болчу эле. Көп узартчу эмеспиз, бирок бүгүн тажабай зерикпей отуруп туруңуздар. Аябай кызыктуу болот. Суроолорго аягында сөзсүз түрдө жооп беребиз. Биздин дагы дөшаалардын бири бар. Биз менен эскиден бери, ошол эң башынан бери келаткан. Аябай көп кыйынчылыктарды басып өттү. Бирок бул кыйынчылыктарчы ал кишиге мындай эч нерсе эмес. Анткени ал өзү военный да. Билесиздер да, армияда кыйынчылык деген мындай айтат го, кыйынчылык бул жигиттин мындай кыягы депчи. Кыйынчылык менен мындай жашоонун обонун чыгарып чертип жашоонун кызыгын ошону менен көрөт дейт да жигит. Ошондой жигиттердин бири Адилбек агай. Аябай IT жолу кызыктуу. Өзү ошол военный тармакта эмгектенип, ошол жакта көп кыйынчылыктарды көрүп, мекенди коргоого жакшы бир салымдарын кошуп, военный тармакты таштап койгон жок Адилбек мырза. Ойлобоңуздар, военныйды таштап анан айтиге келип алыптыр деп. Адилбек мырза военный тармактагы эмгегин, кызматын өтөп бүтүп, өзү пенсияга чыгып туруп анан бизге келип кошулуп, IT тармагын окуп, мындай айтканда элестетиңиздер, пенсиядагы жок, эми анчалык карып кеткен жок, конечно. Военныйлар кичине эртерээк пенсияга чыгат да, баштап атам. Адилбек агай, өзүңүз Assalamu мындай alaikum. Кесиптештер, камераңыз кимде атат? камераны күйгүзө албайм. Чечип жатып Шартка алып байланышты. келем. Ассаламу алейкум, кесиптештер. Баарыңарга ден соолук каалайм биринчиден. Рахмат сизге да, Эң ден соолук негизгиси каалайбыз. ушул ден соолукта.
Билбейм, ушу барган сайын эле ошо ушундай болуп калат окшойт адам баласы. Ден соолук керек экен депчи. Пенсияга чыккан сайынбы? Ошол анан калганы баары болот. Кыскасы ошол биз деле мындай Турат агай аябай дөшө деп ийди, бирок дөшага деле жете элекпиз чынында. Бирок рахмат агай дөшө дегениңизге. Баягы көптөн бери жүрөт ошого деп дөшанын арасына коштуңуз окшойт. А, Биз ошол аскер кызматкери болгондо чек ара кызматында кызмат өтөп, сверхсрочка деп коет, ошол жакта контракт негизде кызмат өтөгөнбүз. Анан ошол жакта негизи эле армияда ошол бул IT океанда бир эле код жазуу эмес, бул ар кандай тармак менен кетет экен да. Ал жакта биз ошол армиянын айтисинде жүргөнбүз. Мындайча айтканда, телеграммдарды кетирип, кабыл алып, секретный документтер менен иштеп, ошондой жумуштар менен маалымат алмашуу, ошого окшогон нерселер. Анан айтиге кокустан эле ушул көп угуп жүрчүмүн мурда, негизи айти деген нерсе бар деп. Анан изилдеп көрсөм, ошо код жазышат экен да, программисттер атайып отуруп алып англис тилинде. Анан көрүп аябай кызыгып, мен дагы көрөйүнчү деп, как раз ошо кызматта бүтүп аткан убак болчу. Анан ушул тармакты тандайм деп айтиге батынгам да биротоло. Ал жактан пенсияга чыгып, ошо негизи пенсияга чыгып деле иштеп жүрдүм. Анан айтиге 21-жылы окуп баштадым. Ал жакта да Турат агай окуткан. JavaScript'тен баштагам биринчи. Андан кийин 2 жылдан кийин бүтүп, до конца службаны мыйзамдын негизинде чыгып, баардыгын туура так кылып, ошо айтиге биротоло киришкем да. Анан айтиге гражданка келип киришкенде Flutter'ды тандап алгам кайрадан. JavaScript'тен Flutter'га өткөм. Flutter'га дагы ошо Турат агайдын компаниясына кирип эле ушул жакта окугам. Сабак берип, окууну бүтүп сабак берип жүрдүм бул компанияда. 3 группа, примерно 3 ооба, 3 группа бердим окшойт. Анан аябай көп жумуш издедим мен дагы. Ошол жумуш издөө боюнча эми ток этерин айтайын десем айта кетейин. Бул жерде мисалы аябай көп, чынында жумуш издегендер аябай көп да, могул жерде азыр отургандар. Кантип жумуш табам, кантип мени алат дегенчи. Бул чынында адам жумушка кирем десе аябай аракет кылыш керек экен, ошол эң негизгиси. Анан байланышуу, компания менен көп байланышып туруш керек экен. Жанагындай рекламаларды көп карап, резюмелерди туура толтуруп, компания тараптан берилген талаптарды туура так аткарганга аракет кылса эле ошо жумуш табылат да. Меники ошо Tata Dev LLS деген компания, Турузбекова жакта. Ал жакта open source, постоянно эмелерди алышат да. Проектилерди алышат заказ менен. Ошол заказдын негизинде бизге беришет проектилерди. Анан биз жасап беребиз ошолорунчу. Ошол биздики. Дагы кошумча эмне, жаңы окуп баштагандарга айтарым, эч качан коркпогула, окуй бергиле. Айтып, бул келечек, жумуш табылат, кыйынчылыктар болот деген нерсе бар, бирок булардан да өтсө болот. Жерди деле касканда кыйынчылык болот го, кетмен деле кармоп, чапканда деле кандай адам баласы тертейт кара жумуштан деле. Бул айтиден деле ошондой тердөө болот да, сөзсүзчү. Жумуш тапканча. Ошол баарыңарга ийгилик, жумуш табылат, аракет кылсаңар эле баардыгы болот.
Ошол. Рахмат, Адилбек агай. Бизди ошол ар дайым колдоо көрсөтүп, жана башта да айтып өткөнүбүздөй, эми компания дегенде, бизнес дегенде ушундай бирде алдыга кетесиң, бирде артка кетесиң. Ошондой учурларда өзүнүн колдоосун кылып, моралдык, материалдык колдоолорун кылып, түшүнүп, кеп кеңешин берип, биздин жаныбызда туруп, ар дайым колдоо көрсөтүп келген агайларыбыздан эми ошон үчүн дөшаа деп атам. Жана да айтып өткөнүмдөй, эми бул адамдар балким сиздер үчүн маанисиз эле мындай эле бир адамдар болушу мүмкүн, бирок биз үчүн булардын орду мааниси аябай чоң да. Себеп дегенде ошол мен үчүн, жеке мен үчүн ошондой дөш аалар да. Ошондой, урматтуу кесиптештер. Анан да кимдерибиз бар бизде? Мустафа агай, Гүлжигит агай, Сыймык агай, Жаныбек агай, Эрнис агай, ушундай командабызда мыкты инсандар бар. Анан биздин көпчүлүк эле жумуштарыбыз, разработкабыз деле, окуубуз деле баардыгы онлайн болгон үчүн биздин программисттердин бир жерде болушу такыр шарт эмес да. Ошол Нурдөөлөт мырза Таласта жүрүп биз менен иштешип атты. Азыр биздин ошол азыр атын атап өткөн агайларыбыз Гүлжигит агай, Сыймык агай, Мустафа агай, булар Ошто, өздөрү Ош мамлекеттик университетинде IT тармагында студент. Быйыл азыр бүтүрүштү, Кудай буюрса күздө дипломун алышат. Ушул кезге чейин алар ошол жөн эле студент болуп ал жакта окуп жүрө бербей, студенттиги менен бирге IT билимди университетинде алып атты. Бизден дагы алып атышты, бизде окушту, үйрөнүштү. Мен ойлойм да, ошол жигиттер мисалы азыр өздөрүнүн группалаштарынын эң алды депчи, анткени алар азыр мындай даяр күчтүү программист катары университетти бүтүп отурушат да. Мен жеке оюм ушундай болуп атат, азыр биздин компаниядан аларга эркиндик берип, алар каалаган бир IT компанияларына жумушка кирип кетсе деп ойлоп туруп атам да. Анткени биз бере албаган айлыкты бере турган, аябай жакшы айлыктарды төлөп бере турган компанияларга татыктуу жигиттер булар. Алардын мындай ITдеги деңгээли абдан мындай жогорку деңгээлде жетиштүү да. Ошол нерсеге көзүм жетип турат, Кудай буюрса. Бирок азыр келбей калышты. Бүгүнкү IT жолугушууга балким ошо башка планданган жумуштар бар окшойт. Алар группалаш болгон үчүн, дос болгон үчүн ошо бирге болуп калат да маселелери. Алар тууралуу дагы Кудай буюрса бир күн атайын IT жолугушуу кылып, кеңири сүйлөтүп, кеңири айтып беребиз. Ошто дагы филиал ачып көрдүк. Филиал ачып, жакшы көзөмөл керек экен, барып ар дайым жанында турушуң керек экен. Филиалыбыз жакшы кетпей калды. Анан бирок ошол филиалыбыздын башында туруп, ал жакта филиалдын директору болуп ишти көзөмөлдөп жүргөн агайыбыз бар, Жаныбек агай. Кирип атты беле Жаныбек агай, э? Так, Жаныбек агай дагы жок экен. Досу бар, Эрнис агай, ошол экөөлөп Оштогу филиалыбыз жакшы кетпей калгандан кийин анан Жаныбек агай бир күнү чалды, агай эми иш кетпей калды, бирок мен жеке өзүм компания ачып иштетип көрбөйүнбү, кандай болот экен деп. Анан негизи мындай бизнес көз карашы менен алып караганда мен буга макул болбошум керек эле да, каршы чыгышым керек эле. Анткени ал биздин филиалдын ишин алып бара албай калды. Анан эми кайра өзү компания ачсамбы деп ойлоп атат. Бул мындай бир эки адам менен, ошо бизнес тармагында жүргөн адамдар менен да кеңешип көрсөм, болбойт деди, ачпашы керек деди. Бул сага кыянатчылык деди. Анан кайра жеке өзүм отуруп анан жок дедим. Себеби ал жерде иштин кетпей калышына бир эле Жаныбек агай күнөө эле эмес. Менде дагы бар күнөөлөр. Ошол нерселерди көрүп туруп анан Жаныбек агайдын алдын тоспоону туура көрдүм. Жаныбек агай азыркы учурда Ош шаарында өзүнүн филиалын ачып, ал дагы ошол разработкага заказдарды алып иштеп көрүп, ал жерде бир аз курстарды уюштуруп көрүп,
Себеби биз иш алып барып атканда кеткен катачылыктарды көрдү деп ойлойм. Анан ошолорду кылбаганга аракет кылып өзү компания ачты. Эми азыр баягы чужой компанияда Жанибек агайдын компаниясы тууралуу мындай деталдуу маалыматтарды билбейм. Кызыгып сурабайм деле. Балким баягы айтпашы мүмкүн. Себеби ал уже анын маселелери да жеке сырларын ачпашы мүмкүн же мындай ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн. Агай эмнеге кызыгып атат экен да ошон үчүн эртең Жанибек агай бул видеону көрсө дагы туура түшүнөт деп ойлойм. Бирок албетте Жанибек агайга биз ийгиликтерди каалайбыз. Ошол оштон жакшы бир күчтүү IT компания чыгып, миңдеген адамдарды иштетип, айлык берип, жакшы чоң ийгиликтерди кылат деген үмүтүбүз бар да. Кудай берсе ушундай тилектерибизди дагы тилейбиз. Аларга ушундай каалайбыз жакшылыктарды. Ошондой. Себеп дегенде эми биздин динибизде ошондой буйрук бар да, өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө да кааламайын, сен толук мусулман эмессиң да. Демек, биз мындай толук кандуу мусулман болушубуз үчүн бизге конкурент болуп турса дагы биз өзүбүзгө каалап аткан жакшылыктарды, менин жеке каалоом да ошондой да, чоң компания болуп, чоң ийгиликтерди жаратуу да. Демек, ошол эле жакшылыкты мен өзүмө каалап аткан ошол жакшылыкты Жанибек агайга, башка IT компанияларга дагы чын жүрөктөн каалайм. Чындап каалайм. Мындай эптеп эле ооз учунан эмес да. Мен милдетимен кутулдум эмес. Чындап Жанибек агай дагы ошол миңдеген адамдарды компаниясында иштетип, ошондой ийгиликке жетсе экен деп дуа тилек кылам. Силер дагы амин деп койгула. Кудай берсе ошол ишке ашсын. Анан э, анан албетте бул жердеги биздин программист кесиптештерибиз мындай капа болуп калбасын. Мен атайын бир ирет кылган жокмун. Мына дөшаларды атайын башында бир аз айттым, анан калганы кандай попал болсо эле, кимди көрүп калсам ошону айтып атам. Эралы мырза жана жолдо жүрдү эле. Азыр үйүнө келип ноутбуктан кирип калды. Үйүндө океан жээгинде отурганын көрүп атам. Деп эле азыр Гавайиде эс алып жүрөт деп эле мындай мактап сал. Эрал мырза дагы аябай мындай өтө кызыктуу башынан өткөн жол. Негизи именно ушул Эрал мырзаны өзүнчө бир күнгө чакырып IT жолугушуу кылдырабыз. Бирок азыр ошол өзү тууралуу бир аз кыскача айтып бербесем болбойт. Абдан жигердүү, тырышчаак. Мен Эрал мырзаны биринчи көргөндө мынтип ойлодум эле, бойдок жаш жигит болсо керек эми. Бир күн болбосо бир күн ишке кирет да эптеп окуй берсин десем, көрсө Эрал мырзадан ушуну да бир сурап коюшубуз керек. Жаштыктын сыры эмнеде депчи. Бала бача калуу, семьясы бар. Бир топ мындай түйшүктөрү бар жигит экен. Бирок ошолорго карабастан, албетте мунун үй бүлөсүнө, ошол келинчегине дагы чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Себеби баягы бирөөгө ыраазычылык билдирбеген, адамга ыраазычылык билдирбеген Аллага ыраазычылык билдире албайт деп Билим Майнаев досубуз көп айтат эмеспи? Анын сыңарындай ушул Эрал мырзанын үй бүлөсүнө дагы ыраазычылык билдирип коюшубуз керек да. Ушундай кыйынчылыктарына ошол учурларында колдоо көрсөтүшүп, окуп, мындай бир ийгиликке жетип алсын деп аракет кылып атышат да. Эрал мырза бизде окуду. Азыркы учурда башка бир IT компанияда дагы, анан бизде дагы иштеп атышат. Программисттердин чоң артыкчылыктары ушул экен да. 2 компанияда, 3 компанияда да иштей алышат да. Түндөп иштеп коюшат, парт-тайм иштеп коюшат. Биздин кыйындардан Эрал агай, өзүңүз жөнүндө Гавайинин жээгинде отура бересизби же сүрөтүңүздү бир ачып коесузбу? Ассалому алейкум, агай, бардык дөшалар, биздин агайлар, ошондой эле биздин курстарга жаңы келип аткан же болбосо биздин ссылкалар менен бизди билбей эле жаңы келген баарына салам. Мен Гавайиде эле отуруп эле окшойм го. Ошол жак жакшы кылып атат азыр. Ошо Эралы деген мен, Эралы Мадешев мен болом. Ошол калганын бүт агай айтып берип койду окшойт.
Мен кетежен деле окшойт дегендей. Жок, негизи мен өзүмдүн жолум эмес, балким аны чынында башка бирөөнү айтып беребиз. Мен негизи айтинин канчалык маанилүү экенин айтып берейин дегем. Себеби бизде бул жерде жүргөн биздин агайлар аны точно билет. Ошон үчүн ушул жол менен жүрүшөт. Жаңы келгендерге балким бир аз мотивация болушу мүмкүн. Негизи IT бул IT тармагы бир эле продуктты ойлоп табып, бир эле мындай материалды чыгарып, аны бир канча жолу сата ала турган, аны башка мамлекеттерге дагы эч кандай мындай жол кирен акысын, эч кандай мындай мындай башка мамлекетке таможенный союз эме болот го, таможенный пошлина деп коет. Ошолорду төлөбөстөн эле башка мамлекеттерге дагы ошол товарды жеткизе ала турган бир тармакта. Демек, силер бул жерде бир ишти жасасаңар, ошол ишти жакшы жасасаңар, анда анын түшүмүн көп даражада, көп деңгээлде кайра ала аласыңар. Ошон үчүн айтиге келгенбиз. Ошон үчүн баардыгыңарды чакырабыз айтиге дагы киргиле деп. Бирок ар бириңерге индивидуалдуу бир суроолор берилет, максаттар көрүлөт. Ошон үчүн кош келиңер дейбиз. Анан негизи IT деп беребиз. Мисалы толтура азыр эме курстар бар. Ошол эле азыр бир эки курстун аты айтылып кетти. Рекламалары күчтүү, көп эле айтилердин. Мен көрүп күлүп коем. Кээ биркилер айтат да, мисалы бизден окусаң сен сөзсүз иш табадың дешет да. Анан кийин макул рахмат деп коем. Кээ биркилер айтат, биз сени 3 айда мыкты айтишник кылып чыгарабыз деп коет. Ага дагы макул деп коем. Себеби негизи мындай да, IT бул көп эле адам келгенин себеби айтинин айлыгы күчтүү. Мисалы айтишник болуп иштесең, сага көп айлык беришет. Дагы бир себеби ошо эми көп айлык бергенинин себеби эмнеде? Себеби ал жерде ошол татыктуу адам аз да. Татыктуу адам аз. Андан кийин иш чын эле ошол даражага, ошол деңгээлге жете турган нерсе иш да. Ал жака жете турган адамдар өзү аз. Себеби бул мен айтини дайыма эле медицина менен мындай салыштырам да. Медицинада адамдар жок дегенде 7 жыл окушат. Андан кийин дагы бир 2-3 жыл стажировка кылышат. Ошентип барып анын аспирантура, докторантура, башка эмелери бөлүнүп ошентип кетет. Кыскасы карап көргөндө жок дегенде 10 жылын ошого коротот да. Ошондой эле өзүңөргө айтиге кире турган болсоңор, ошондой эле убакытты бөлүп алып, ошончолук аракетти кылсаңар, жанагы Дональд Трамптын бир китебинде жазган жери бар да. Успех предсказуем дейт да, орусчасыча. Бир ийгиликке жетишүү бул мындай ачык эле нерсе. То есть шаг бар, басып өтө турган жол бар. Ошолорду басып өтсөк, жетебиз ошол жакачы. айтиге деле келгенде ушундай кылып өзүңөрдү койгула, өзүңөргө бир жолду бөлүп алгыла, өзүңөргө бир убакытты бөлгүлө. Анан кийин ошол тепкич менен акырын келе бериңер. Буйруса ошол ийгиликке жетебиз. Менден ушул, агай. Чоң рахмат Эрал мырза. Ошо Эрал мырзанын артыкчылыктарынын бири да ушул. Мындай необычный да. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берип коюңуз десең. Келип туруп өз жөнүндө кыскача айтпай эле. Мен жөнүндө толук эле агай айтып берип койду деди го. Айтып койсуңуз. Кызыктуу бир ушундай окуя менен толуктап берип атат да. Көп окуган, көп аракет кылган, мээнеткеч. Азыркы учурда ошол биздин буга чейин дагы негизи өзү окуп аткан кезде деле, биздин бир группада окуп аткан кезде деле ошол өзүнүн группасында мындай лидер, локомотив эле да, алар тартып, сүйрөп, даже баягы сабак жок күндөрү өзү зум ачып алып бир нерселерди өтүп, команданы топтоп келип мындай кылалы, мындай кылалы деп бир күн идея көтөрүп, давай келгиле англисче үйрөнөлү, англисче керек экен деп мындай аракет кылган жигит да. Анан бүгүн дагы сүйлөгөнү аябай жактым ага.
Трамптын мисалдарынан бери айтып, ошол айтинин кандай экенин кыскача түшүндүрүп, ооба, мындай айтиде мотивация аябай көп. Мен өзүм деле баягы тамашалап аябай көп айтам тиги немеге. Агай, айтиге кантип келип калдыңыз эле деп сурай беришет да. Анан мен бир анекдот менен айтып жүрөм го. Муну деле көп эле жерде айтып бергем тиги. Неме дейм го. Апенди жолдо кетип атса, балдар тосуп алып өткөрбөй атат экен да. Апенди, апенди деп шылдың кылышыпчы. Апенди балдарды алдап коеюн дейт экен да. Балдар, балдар дейт. Нотонун аркасына барсаңар, бекер таттууларды, алма, конфеттерди таратып атат. Барып эле жыргап жей бересиңер десем, ура деп балдардын баары ишенип ошол жака кетип калса, карап туруп чын эле болуп жүрбөсүн деп артынан өзү да кетет го. Анын сыңарындай ошо IT жөнүндө окуучуларыма ошол кыргыз тилчи болуп иштеп жүргөндө эле айтини өзүм изилдеп, интернеттен аябай көп окуп, айтинин келечеги кандай экен деп кызыгып, карап, анан ошол окуучуларымды алдай берип, IT окугула деп окуучуларымды алдай берип, анан окуучуларым баары эле ошо айтиге кетип атса, анан артынан өзүм да ишенип кетип калгам да. Ошондой бир анекдот менен айтып берип жүрөм. Ошол анын сыңарындай Эрал мырза да ошол айтинин кызыктуу жерлерин ынандырып айтып берди деп ишенем. айтиде чын эле айлыктары жакшы. Эгерде жакшы бир продуктуну иштеп чыга алсаң, ал жерде чоң кирешелерди кылса болот. айтинин аркасы менен болуп атат да, мисалы миллиарддаган кирешелерди таап аткандарчы. Мен ар дайым мындай бир жөнөкөй мисалды көп колдонуп келем. Мисалы бир кичинекей экстеншн жасап койсоң дейм да. Ал болсо билбейм бир сайттан видеолорду скачать этип берсе, же болбосо билбейм, ушул сыяктуу бир кошумча бир кичинекей нерсени жасап алсаң, ал дүйнөдө жакшы кетсе, миллиондогон адам колдонсо, ошол продуктуңду мисалы $1 эле сатып алсаң, ал мындай бир жылдык колдонуу акысы $1 болсо, бирок элестет, бир жыл аралыгында ошол продуктуңду мисалы 10 миллион адам сатып алса $1. Кандай сонун мүмкүнчүлүк эле бул, бир жылда $10 миллион таап койдуң да. Эми, конечно, ушуну мындай эле элестетпеш керек. Жасадың, коюп койдуң, анан ал өзү эле $10 миллион таап келди, анан эндиги жылы дагы 10 миллион таап келди, андай эмес да. Бул канчалык көп адам колдонгон сайын ошончолук аны көбүрөөк караш керек, багыш керек. Аябай көп айтам, айрыкча азыр биз мындай чоң бизнестер менен иштеше албай атабыз да Кыргызстанда. Мисалы РСК банк приложениясын мага жасатпайт. Алар өздөрү жолун таап алган. Мисалы РСК банктын приложениясын мага жасатайын десе, 500-600 миң доллар акча сурайм да. Аны мага бергенден көрө 5-6 программистти жумушка алып, аларга айлык кылып акча берсе, биринчиден крупный акча чыкпайт чөнтөгүнөн, экинчиден өздөрүнүн IT компаниясы болуп калып атат да. Эми булар чоң бизнестер, биз алар менен иштеше албай калдык. Хорошо. Алар өзүнүн жолун таап кетти, биз болсо чакан баягы орто бизнес ээлери менен азыр ошолор болуп атат да биздин мындай бизнес аймагыбыздагы адамдарчы. Ошолор эмне болуп атат анда? Азыркы мен айткандай элестетип атышат да. Бир мобильный приложенияны эптеп турат жасап бере койсо, бир 5-10 миң сомго эле да, көп акча коротпосо, себеби өзү орто же чакан бизнес ээси анан аны неме кыла албай атат да. Чоң акча чыгара албайт да. Анан азыраак акчага эле бир приложенияны жасата койсо, аны Play Marketке киргизип койсо, ал ага миллиондоп кирешелерди алып келип турса, все да, жыргап жатса да. Тилекке каршы IT ушундай эмес экен да. Ошо айрыкча мына Маек Куранды жасап атканда түшүндүк да. Канча адам колдонуп баштаган сайын ошончо көйгөйү көп экен да. Серверди караш керек, ал кулап калбашы керек. Аны караш керек, муну караш керек.
катып калбай иштеш керек. Мына ушундай сыяктуу чоң бир көйгөйлөрү көп экен да. Анан канча көп адам колдонуп баштаган сайын ошо жетишпей баштайт экенсиң. Программисттердин санын көбөйтүш керек экен. Орто бизнес ээлери, чакан бизнес ээлери мына ушул нерсени жакшы түшүнө албай атышат да. Кээде эми ойлошот да, мисалы, эми койчу эми ушул эле акчага жасап берип кое бербейсиңби? Эмнең кетип атыптыр дейт да, эми мындай. Алар баягы физически ойлонот да, мисалы, үй курдурайын десең, конечно, түшүнөсүң. Мыгы бар, темири бар, тезеги бар, цементи бар, кирпичи бар, ошолорго мындай физически конкретно канча эмне кетип атканын түшүнүп турат да. Бирок виртуалдык бир үйдү куруп атканда, бир веб-сайтты куруп атканда, мобильный приложенияны куруп атканда мык кетпейт, темир кетпейт, цемент кетпейт. Анан эмнеге акча кетип атат деген сыяктуу бир ойду ойлонушат да. Ал болсо ошол ар бир программисттин баскан турганы, ичкен жегени, айлыгы дегендей да. Ошол нерселерди дагы Кудай буюрса ойлонушубуз керек. Бул нерселерди дагы биздин мындай чакан бизнес ээлери кичине окуп, үйрөнүп, изилденип, канткенде жасап чыккан приложениясы, стартабы ийгиликке жетет. Анын үчүн ошол акча чыгарганды үйрөнүш керек. Канча чыгашы болсо, анан Кудай буюрса ошончо чоң ийгиликтер болот деп ойлойбуз да. Ошондой. Эралы мырзадан дагы жакшы нерселерди уктук. Анан дагы бир аябай оригиналдуу адамыбыз бар. Мыкты жигит. Аты да Манас, заты да Манас. Биздин бекенд программистибиз. Ошол Нурдөлөт мырзанын жардамын алып жүрдү, бирок кыйын жигит, аракетчил. Ар дайым эле ошо бирөөнүн жардамын күтүп отура бергенди көп жактырбайт да, чечен кылгысы келет. Анан жоопкерчилик аябай жакшы да, ушул кезге чейин мындай. Өзү кыргыз жаман кечиге беребиз го. Анан ушу Манас мырзанын ушул бир өзгөчөлүгүн байкадым. Ишти дагы кечиктирбей убагында бүтүргөнгө аракет кылат. Анан бир жерге чакырсаң дагы ошол убагында келгенге аракет кылат да, кечикпегенгечи. Чыныгы кыргыз ушул болсо керек деп ойлойм да. Кыргыз кечикпесе керек деп ойлой берем да мен ар дайым элечи. Ошол Манас мырза бекенд программист, Java тармагын окуган, үйрөнгөн, биздин мобильный приложениялардын ошол бекенд менен эмне эле Java менен бекенд тарабын жазып берген, иштерибизди убагында бүтүргөн, серьезный жакшы жигиттерибизден. Анан ушундай бир нерсе бар. Ушу мен мактап атканда түү деп коюп туруңуздар, көз тийбесин да жигиттерибизге. Баягы молдокелерибиз айтат, бирөөнү мактап атканда машалла деп койсо көз тийбейт депчи. Ошентип коюңуздар, балким машалла деп койгула, түү деп коюңуздар. Чындап эле көз тийип, анан кыйналып, кысталып жүрүшпөсүн. Мындай. Анан мен дагы эми коомчулук билсин ушундай мыкты адамдар бар экенин. Бул компания ушундай күчтүү адамдардын немесинде курулганын билсин деген максатта мактап атам буларды. Себеп дегенде булар өздөрү мактоого деле мындай муктаж адамдар эмес да. Биз мактасак деле ошол адам, мактабасак деле ошол адам. Болгону айтып аткан нерселерибиз коомчулук билсин. Ушундай күчтүү адамдар бар экенин. Бул компания эми ойлоп калышпасын, Турат деген адам өзү эле бир компанияны деп бир дуулдатып атат экен, жаман кыйын экен депчи. Мен бул адамдар болбосо чындап бир компания иштеткенди мындай нормальный программист эле боло алмак эмес окшойм. Манас мырза, өзүңүз тууралуу кыскача бир эки ооз сөз айтып. Ассаламу алейкум. Кеч Алейкум. Кеч. Менин атым Манас болот. Ошол агай айтып кеткендей эле Java бекенд тармагында окуп иштеп атам. Азыркы учурда ошол Add Technology компаниясында иштейм. Ошол эле учурда вот IT компанияда деле. Ошол IT'нин бир жакшы жагы ошол экен, бир эле учурда бир канча компанияда иштесең болот экен. Анан ошол айта кетчү нерсем, ошол мен деле ошол курста окуп бүткөм.
курста окуп бүткөндөн кийин менде деле ошол жумуш табуудан кыйынчылыктар болгон. Резюмелерди ошол бир болгон эле вакансияларга таштап ыргытып жүргөм. А, игнор болгон, отказ алган. Ошентип эле жүрүп башталган. Мен да эми ушинтип кандай айтинин даамын татып баштадым десем болот. Анан ошол жаңы баштап аткандарга айтарым, сиздер да ойлонбоңуздар. Эми баарын деле жумуш тапканда кичине кыйынчылыктар болот. Бирок жеңесиздер деген ишенимдемин. Негизгиси таштабай аягына чейин туруш керек. Ошол өзүм ошо Java тармагында иштеп атам азыр. Ошол эле ойлойм ага. Рахмат. Манас мырза ачык айтып коелу. Pixof House деген IT компанияда окуп келген. Бекенд тармагын. Анан бизге келип калышы деле ошол жана биздин агайларыбыз айтып өткөндөй бул комьюнитинин мындай жакшы жагы да. Чөйрөнүн. Биз мына Бишкектеги айрыкча кыргызча окуткан IT компаниялар ансыз деле бири-бирибизди семинарларга чакырып, бири-бирибиз менен мындай мамилебиз тыгыз да. Ошол Pixof House компаниясынын академиянын директору Динара менен биз фронтендте чогуу окуганбыз. Бир учурларда анан байланышыбыз бар эле. Биздин ушул IT жолугушуубузга келип сүйлөп берген. Динара деп биздин YouTube каналдан карасаңыздар чыгат. Аябай кызыктуу сонун нерселерди айтып берген. Биз алардын семинарларына барып сүйлөп берип жүргөнбүз. Анан бизге бекенд программчы керек болуп калды. Анан сурадык. Бар белесиздер десек. Ооба деди. Ачык эле айтып элем. Аябай көп бизде, бирок эң жакшысын сизге берейинчи агай. Мындай көлөкөдө катып жүрдүм эле, көлөкөдө багып аттым эле, катып жүрдүм эле деп ошол Манас мырзаны бизге берген да. Бизге Манас мырзаны бергенине анан бизде иштеп атканда мындай такыр өкүнгөнүм жок да. Ошондой комьюнитинин дагы бир жакшы жагы, күчү. Анан бизде негизи байкасам жалаң эле эркектер сүйлөп атыптыр. Бизде күчтүүлөр бар, кыздар бар. Гүлзинаны айттык, ошол фронтенд тармагындачы, бирок флаттерибизде дагы күчтүүлөр бар. Чолпон Ай бар, Айпери бар, Айдайым бар. Ушул кыздарыбыз биздин компаниянын баягы кандайдыр бир эмне десем, бир канатын кармап мындай куш мындай эки канаты менен болот дейт го эми, албетте сөзсүз түрдө. Эркектер кээде мындай резкий чечим кабыл алып коебуз да. Оң солун көп мындай ойлоно албай кетебиз да, кичине бир аз шашмараак келет эркектер. Бир тараптан бул жакшы жактары да бар, кээде жаман жагы да бар. Мындай шашып кеткен болосуң. Ошондой учурларда үй бүлөдө деле бир эркек, бир аял болгондой, үй бүлөнүн эки канатын толуктап турат да. Анан аялдар үйдө деле ошол дароо чечим кабыл албай, жок деп, болбойт мындай деп, кичине критиковать этип, мынтсек да жакшыраак болот деп ойлорун билдирип турган мындай орду толгусу орду бар да. Аял үйдүн куту, анан аял шамчыраак дегендей сонун сөздөр бар го. Биздин ошол компаниябыздын шамчырактары, жакшы кыздары бар. Кимдер бар экен азыр мен бирөөнү дагы көрө албай атам да тилекке каршы. Аталган кыздардан кимдер бар? Так, карап атам. Айдай бар бекен. Айдай менен жакында эле бир IT жолугушуу кылганбыз. Анын ошол ITдеги жазылбаган эрежелер деген
YouTube'da дагы эле видеосу турат. Сонун нерселерди айтып берген. Айперин да көрө албай атам. Чолпон ай, чолпон ай, чолпон деген. Таптым, чолпон ай. Саламатсыңбы? Кутман кеч. Мүмкүнчүлүк барбы өзүң жөнүндө бир эки ооз кыскача айтып бергенге? Саламатсызбы агай? Жакшы. Баарыңыздарга салам. Мен агайдын компаниясында билимдүү жаштар группасында бүткөм. 6 ай окуп, кийин биз 6 ай стажировка кылдык. Мен негизи айтини буга чейин эч кандай маалыматым деле болгон эмес. Эң алгач Турат агайдын Flutter курсунан баштап. Flutter курсунан баштап, анан мен айтидан түшүнүгүм жок болгон үчүн менде эч кандай ишеним деле болгон эмес да. Мен жумушка кирип кетем же бир проект приложение жазам деген эч кандай менде эч кандай ишенич болгон эмес. Анан 6 ай стажировкада бир проекттерди берип, ошолорду аткарып, анан биз деле кылсак болот экен деген ой келди. Бирок мен азыр жумуш көп деле издебей элемин, себеби мен жаңы келгендиктен айтиге өзүмдү мындай дагы да окуп, окууну тажрыйбаны көбөйтүп алып, анан кирсемби деген ойдо көбүнчө окууга басым жасап жатам. Рахмат. Чолпон айда аябай мындай неме. Негизи эле биздин баардык эле командабыздагылар менден башкасы да мактанбайт. Чолпон ай биздин күчтүү кыздарыбыздын бири. Ооба мындай. Биз баягы командабыздагы балдарды, кыздарды негизи башка компаниядан жумуш таап иштеп, башка компанияны да көрүп, чоңоюп, тажрыйба топтогула деген максатта мындай кубалайбыз да, чыккыла депчи. Чолпон ай азыр жумуш ошо башка компаниядан жумуш издеген жок да, өзү бизде иштеп эле атат. Азыр Play Market'te уже бир эмес эки приложениясы татыктуу иштеп атат. Алардын экинчи, үчүнчү версияларын обновленияга даярдап, алардын үстүндө эмгектенип атат. Ошол эле учурда Айперинин ошол шериктери, Айпери менен бирге иштеген кыздар азыр жана жүргөндөй болду эле чыгып кеткен окшойт. Айдай, Айперилер. Булар чындап мындай биздин кемтигибизди толуктап, жаманыбызды жашырып, жакшыбызды ашырып, бизди мындай колго кол, бутка бут болуп, иштерибизди алдыга жүргүзүп аткан кыйын кыздарыбыз да. Мындай чындап ыраазыбыз бул кыздарданчы, аябай сүйүнөбүз. Чолпон ай ошо башка компаниядан жумуш карабай атат. Бирок биздин компанияда уже приложениялары Play Market'te иштеп атат. Жумгал маркет дегенди чыгарышкан булар. Аны баштаган албетте биякта Тахмина деген кызыбыз бар. Бирок ошол Тахминага кийин жардамдашып, жол көрсөтүшүп, Скор деген Чолпон ай өзү жасап чыккан аябай мыкты приложение бар. Бул жалпы коомчулукка мындай кызыгы жок болушу мүмкүн Скор. Бирок ошо волейбол сүйүүчүлөрдүн арасында аябай мындай кызыктуу приложение да. Скор бул Кыргызстандан эле эмес, ошо дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн аябай көп көчүрүлүп атат. Жакшы пикирлер келип атат, кат жазып атышат, ыраазычылык билдирип атышат. Канададан, Бразилиядан ыраазычылыктар келип атат Чолпон айга. Сүйүнүп атабыз аябайчы. Ошондой. Дагы эмне десек, суроолор болсо чатка жазсаңыздар аябай жакшы болот. Биз жооп бергенге аракет кылабыз. Анан бул IT жолугушуу негизи мындай курсту рекламалоо эмес. Дагы бир жолу мындай жакшы эскерте кетели болгону ошол командабызды, компаниябызды таанытуу,
командабыздагы, компаниябыздагы мыкты инсандарды компаниябыздын пайдубалынын бекемдигин, мыкты адамдар менен түптөлгөндүгүн бир көрсөтө кетүү гана максатында. Анан ушул жаңы директорубузду бир мактанып алалы деген максатта болуп аткан. Так, саламатсызбы агай? Макул. Суудагы балыктай сеземдеңчи дейт. Ооба, жана да айтып аттым эле ошол. Өзүмдү ошол компьютердин алдында, ноутбуктун алдында, компьютердин ичинде же компьютердин жанында өзүмдү мындай асмандагы куштай, суудагы балыктай сезем да. Ушунчалык бир жан дүйнөм компьютер менен бирге болгондо аябай кайф алат да. Айрыкча бирөөнүн ноутбугунда, бирөөнүн компьютеринде бир көйгөй чыгып калса, эми аны мындай каалабайм. Ошону мындай тилеп отурбайм. Ою жаман экен дебеңиздер, баягы эмне молдонун ою жаман дейт го, бирөө өлүп калса деп тилейт дегендей. Жок, андай эмес. Тескерисинче ошол. Бирок мындай бирөө жарымдын ошол ноутбугунда, компьютерлеринде бир көйгөй болуп калса, ошону чечип берүү кээ бир учурда мындай сааттар убактымды алат да. Бирок ал жерге киргенде өзүмдү унутуп, үй бүлөнү унутуп, берилип, карала турала болуп эме эле мындай ал көйгөйдү чечүүгө ушунчалык бир далаалаттанып киришем да. Ошол мени аябай сүйүнтөт. Бир мындай хобби катары да. Анан айтат го баягы адам дейт да, бир кесипти тандаганда ошол өзү сүйгөн, өзү жакшы көргөн, ошол өзүнүн хоббиси болгон кесипти тандап алса, ал иштебейт дейт го. Жыргап, кайф алып эле мындай өмүр сүрөт депчи. Ошол сыяктуу болсо керек меники дагы, мындай компьютердин алдында, ноутбуктун жанында өзүмдү ушундай аябай эркин сезем да. Кайф алып, өзүмдү бактылуу сезип, ошол маселелерди чечкенге аябай аракет кылам. Муну биздин окуучуларыбыз дагы, кесиптештерибиз аябай жакшы билет. Ошол. Так, саламатсыздарбы, Турат мырза, кесиптештер дейт. Саламатчылык, Зейнеп эже, кутмандуу кечиңиз менен. Курс кайсы тилде болот деген суроо келиптир. Эми бул курстун рекламасы эмес дедик, ошентсе дагы айтып кое берели. Биз кыргыз тилинде, компаниябыз дагы кыргыз тилинде, иштерибиз дагы кыргыз тилинде, биз жасаган мобилдик колдонмолордо сөзсүз кыргыз тили бар. Айрыкча мен өзүм мындай кыргыз тилинде сабаттуу жазууга, сапаттуу жазууга аябай маани берем. Курс кыргыз тилинде болот. Анан бирок биздин курсту Орусияда мектепте окуп, орус мектепте окуп, кыргыз тилин такыр билбейм, кыйналам деген деле кесиптештерибиз болду, бирок үйрөнүп кете алышат. Анткени курс аябай мындай бир адабий тилдеги курс эмес да. Ансыз деле биздин терминдерибиз 100% англис тилинде. Алардын айрымдарын кыргызча которо алсак, далайын которо албайбыз деле да. Анан биз терминдерди англисче айтабыз, аны колубуздан келишинче кыргызча түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Ага орусча сөздөр аралашат, кыргызча сөздөр аралашат. Бирок колубуздан келишинче ошол айтыны ошентип кыргызча үйрөткөнгө аракет кылабыз. Ошон үчүн кыргыз тилинде. Курс канча болот? Стажировка барбы, коммерческий опыт бар дейт. Стажировка бар негизи, бирок биз стажировканы ошол өзүбүздүн курстун бүтүрүүчүлөрүнө эле кыла алып атабыз да. Сырттан пока стажировка ала элекпиз. Эгер эми иштерибиз дагы жакшы кетип, компания дагы чоңоюп атса, ошол сырттан стажировка алган адамдарды көзөмөлдөй турган адамдарыбыз дагы пайда болсо, албетте болот алдыда. Буюрса аны дагы кылабыз. Курс бизде жалпы 6 ай окутулат. Анан 3 ай кошумча стажировка кылынат. Ошол аралыкта жумуш таап бергенге, жумушка киргизип жибергенге албетте аракет кылабыз. Анан интервью кылса болобу дейт, жашка карайсыңарбы дейт. Жок, эми жашка эч нерсеге карабайбыз, бирок интервью деле эми кылбайбыз да, бирок азыр ушул чогулуштан кийин сиз үчүн бир көңүл буруп, кичине суроолорду кылганга аракет кылалы, макул.
Бирок биз жумушка алуу максатында эмес. Сизге балким пайдасы тиет деген максатта. Ошондой, урматтуу кесиптештер, урматтуу коноктор, аябай бүгүн жакшы болду, узун болду айти жолугушуубуз. Аягына чейин чыдап угуп отургандарга, баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Суроолор болсо сөзсүз биздин Инстаграм баракчабызга, Ютубка, Телеграмга жазып суроолорду берсеңиздер болот. Ошол баарыңыздарга кутман кеч каалайбыз, жакшы жасалыңыздар, ийгиликтерди каалайбыз. Эмне дейбиз? Ошол, баардыгы ошол, жакшы туруңуздар.